Нурбек Өмүрбекович, колдойм. Канат Кеңешевич, сиз менен өкмөттө да иштеп баштаганбыз. Мен билем, сиз мындай көп реформаларды кылам деген ниетиңиз бар болчу. Бүгүнкү күндө бир кичине статистиканы окуп кетейинчи. Бүгүнкү күндө 60% мектепте окуган биздин балдарыбыздыкы сколиоз. Кыргызстан чемпион по сердечно-сосудистым заболеваниям в странах СНГ. Количество инвалидов растет ежегодно на 6%. Оборот лекарственных средств растет ежегодно на 15%. Биз нациябыздын, улутубуздун генофондун жогото албайбыз деген чоң суроо туулуп жатат да. Ошондуктан бул долбоорду колдойм. Анан менде дагы бир мындай сунуш катары болот эле да. Ушул Канат Кеңешевич, бизде федерациялар көп, бизде деген частный жеке спорт клубтар, организациялар көп, балдарды тарбиялаган частный детский клубтар да көп да. Ошо менен бир контрактный системага мындай мамилеге өткөрбөйсүздөрбү? Эми мамлекеттин казынасы бүт жерге жетпейт экен. Мисалы, мен эсимде ошол мисал катары Ысык Атада бассейн турат да. Ошол бассейнди же биздин балдарыбызга иштете тургандай мамлекеттин алы жетпей атат, же частниктерге толугу менен берилбей атат, ни себе ни людям болуп жатат да. Ошондой маселелерге көз карашыңыз кандай? Кош бересиз болсо. Рахмат. Элвира Жаралбековна, рахмат колдогонуңузга. Чындыгында бүгүнкү күндө акыбал оор. Анткени бардыгы гаджетке өткөн, бүгүнкү күндө баары интернетке байланган. Мурункудай спорт менен, дене тарбия менен машыккандардын саны абдан аз. Бүгүнкү күндө биз ошо системдүү иш алып баралы деп иш аракеттерди кылып атабыз. Мектептерден баштабайсыздарбы? Мектептерден былтыркы жылы пилотный программа мектеп лигасы деп жандандырганбыз спорттун 3 түрүнөн. Футбол, чоң футбол, бул эркек балдардын арасында, волейбол, баскетболдон кыздар, балдар. Пилотный программа биринчи жылы бирок 1778 команда катышты. Бул 30-35 миң окуучуну камтыды. Кыргызстан боюнча бардык региондордон келип республикада финалын өткөрдүк. Бул аябагандай жакшы биринчи жылга көрсөткүч деп айта алабыз. Бул сыяктуу дагы 4 программабыз бар. Быйыл азыр катталуу жүрүп жатат. Студенттердин арасында, айыл өкмөттөрдүн арасында жана жаштардын, карылардын арасында спортту ошо пропаганда киргизе турган сиздин уюңузда. Ошол жактан мамлекет тарабынан каржы жетишпей жатса, парламентке келип биз колдоп беребиз деп ойлойм да. Анткени деген эртеси күнү акчанын баары профилактиканы мамлекет ойлобосо, акчанын баары операцияга, акчанын баары деген дары дармекке кетип атат. Бунун түбүндө маңызында деген мамлекет профилактиканы ойлобой жатабыз деген чоң суроо жаралып жатат да. Ошондуктан сизге жетекчи катары эми буйрса депутаттар колдоп берип атат, вице-спикерге чоң ыраазычылык. Нурбек Өмүрбекович, жакшы долбоор, муну өзүнчө бөлүш керек, туура кылып атасыздар, мен колдойм.